миграция көбөйгөндө бул жакта заманбап кылчулук дагы туура көтөрүлүп атат, жогорулап атат. Негизи заманбап кылчулук бардык мамлекеттерде бар. Мага окшогон айымдарга үлгү болуу жана багыт ачуу. Мен өзүм таппаган нерсени мен башкаларга бергим келет да. Кыргызстандан келип атканда мисалы каршы чыккандар болгон, чет өлкөгө эмнеге окуйсуң, айымсың го, бул жакта калыш керек. негизи бул жакта кыргыз диаспорасы барбы, ынтымактуустарбы? Чет өлкөдөгү ишкерлерибизди канчалык күчтөндүрсөк, ошончолук мамлекетке болгон инвестиция көбөйөт деген менин ишеничим бар. Мигрант болуп жүргөндүктөн миграция темасы аябай кызыктуу болгон. Орто Азиядан келген ишкерлердин санын кандай көбөйтсөк болот деп. Анан ошолорду көбөйтүүнүн максатынын бирөө ошо бияктан бир ассоциация ачып ишкерлер үчүн. Ошентип өзүм мындай жабылган эшиктерди да теп ачып киргенге туура келген да. Кыргызстанда дагы немелер көбөйүп кетти го, компаниялар ушул Шылуундар көп арасында, чынын айтсак. Шылуундар дагы бар. Чындыгында мен дүйнөмдө чет өлкөгө чыгуу кичинекей кезимден эле бар болчу да. Саламатсызбы? Убактыңызды бөлүп, ошо Варшавада түшүнөбүз, Европада ар бир саатыңыздар, мүнөтүңүздөр эсептелүү, ошого карабастан бизге, мага жана менин телекөрүүчүлөрүмө өзүңүз жөнүндө кыскача маалымат берип, интервьюга макул болгоnuңузга ыраазычылык билдирем. Качан, кандайча Европага, анын ичинде Варшавага келдиңиз эле? Мен бул жакка келгени 2017-жылы келгем. Андан мурун ошол Кыргызстанда лицейде окугам. Лицейди бүтүрүп анан мен бакалавр окуу максатында мен биринчи Турцияга баргам. Именно ошол факультет международный отношения, эл аралык мамилелер. Андан кийин мен Турцияда баштадым. Ал жакта 2 жыл окуп анан мен Европага которгум келди да окууну. Бул жакта мындайча айтканда келечек кең дегендей, ошол максатта бул жакка Варшавада планда жок эле, бул жакта табып окуумду которуп келип калдым. 2017-ден бери бул жактамын. Мындайча айтканда 9 жылдан бери окуучумун дагы деле. Бакалавр бул жакка келип окудум. Бул жакта Варшава университети бар, Польшада. Алдыңкы ошол эң күчтүү мамлекеттик окуу жайлардын бири жогорку. Польша боюнча биринчи орунда турат. Дүйнөлүк деңгээлде дагы бир 329-орунда турат. Анан ал жакта бакалаврды бүтүрдүм, международный отношения боюнча. Анан магистратураны да уланткым келди. Мен аябай өзүмө изилдөөгөнгө аябай кызыктым. Университетте жагып, ал жакта профессорлор да жаккандыктан мен ал жакта магистратураны да улап, магистратураны бүтүрдүм. Бүтүргөндөн кийин чын ачыгын айта турган болсом, жумуш тапканда аябай кыйналдым. Өзүмдүн сферамда, кесибим боюнча. Анткени бул жакта Польшага жумушка киргим келсе, айрыкча менин тармагымда бул жактын тилин билишиң керек, анан кандай болсо деле поляктарды алдыга жылдырышат. Ошол себептен улам, анан өзүм да изилдегим келди. Докторантура изилдеп баштадым. Анткени бакалавр окуганда мен өзүм профессорум аябай жагат болчу. Мен да ушундай изилдөөгө кирсем, мен да ушундай сабак берсем, профессор болсом деген максатта докторантура окуу максаты пайда болду. Андан кийин мен башка мамлекеттерди карадым Евросоюзда, бирок башкаларга өтүү болсун, тема болсун, ушул жактан дал келбеди. Ошондуктан анда бул жакта бакалаврда мен өзүмдүн профессорум бар болчу. Мага жардам берген, анан ошолго бардым. Ошол себептен дагы мен Варшавскийде докторантурада калдым да. Ошол профессордон улам. Анткени өзүнүн кесибинде аябай мыкты, айым. Анан айттым, ушундай тема бар, кандай дейсиң десе, өзү колдоп, анан бирге тапшырып, анан докторантура өтүп, азыр уже акыркы жыл, 4-жылдамын. Билим алып атам. Кайсыл багытта ошондо сиздики докторантураңыз? Докторантурам мен өзү бакалаврга келгенден бери эле өзүм мигрант катары Кыргызстандан Турцияга бардым, Турциядан бул жакка келдим. Андан башка мен бир канча Данияда, Финляндияда, Норвегияда өзүм ошол стажировка өткөм Erasmus боюнча. Өзүм как раз мигрант болуп жүргөндүктөн миграция темасы аябай кызыктуу болгон мага. Айрыкча мен Турциядан келгенде, ал мезгилде аябай Турциядан, ошол башка өлкөлөрдөн как раз могу качып келгендер да көп болчу да. Ошол тема жагып калып, анан именно ошол миграциянын, Евросоюздун миграция жаатында мен кызыгып кеттим.
магистратурада ошондо изилдеп, анан докторантурада миграцияга изилдегим келди. Өзүм ошо миграция тармагында изилдейм. Анан бир мындай дүйнөлүк бир глобалдык бир проблемага байлагым келди докторантурада. Анан изилдеп аябай көп изилдегенден кийин мен ошол заманбап кулчулукка таптым теманы. Анан именно ошол докторантурамда дагы миграциянын заманбап кулчулукка болгон таасири кандай? Анткени миграция көбөйгөндө бул жакта заманбап кулчулук дагы көтөрүлүп атат, жогорулуп атат. Мен именно ошол экөөнүн байланышы кандай? Анан кайсыл башка факторлор дагы бул жакта роль ойнойт. Айрыкча мен Либияны тандадым. Анткени Либия бул араб өлкөсү, канча жылдан бери африкалык мигранттар үчүн транзит мамлекет болуп калган. Демек сиз мынакей негизи эле дүйнөдөгү учурдагы миграция маселелерин андан тышкары кулчулук деп атасыз да, бириктирип алып баратасыз. Кыргызстан менен кантип муну айкалыштырса болот да? Заманбап кулчулук менен негизи заманбап кулчулук бардык мамлекеттерде бар. Бир эле Либияда, Африкада эмес, бул өнүккөн алдыңкы эң бактылуу өлкөлөрдөн Норвегия, Данияда дагы бар. Мигрант болгон жерде кулчулук бар. Сөзсүз түрдө кулчулук бар. Мисалы акыркы учурда да Кыргызстанда деле, мындайча айтканда, биз албетте Африкага мен салыштырбайм, анткени Африкада такыр башка маселе. Кыргызстанда анчалык көп деп айта албайм. Бирок биз эмнени мен өзүм байкап келем, албетте могул ички миграция болот да. Мисалы түштүктөн шаарга же Бишкекти көздөй агылгандардын саны көп. Албетте. Андай болсун, ушундай болсун, Россияга барган мигранттар, кыргыз мигранттары, Европага келген кыргыз мигранттар сөзсүз түрдө Турцияда болсун, Россияда болсун, Европада болсун чалтыгышат мындай маселе менен. Заманбап кулчулук дегенде бул эми ичинде толтура нерсе бар. Бул сексуалдык эксплуатация бар, жумуш менен келип айлыгын толук ала албай же жартылай алган, булардын баардыгы мындайча айтканда кулчулукка кирет да. Мисалы Турцияга иштеген айымдар көп барып, ал жакта кулчулукка туш келип атышат. Кыргыздар Италияга келип, мындайча айтканда үй жумуштарына келип, максатта ошол жака келип кулчулукка туш келип атышат. Россияга барып эмгек акысын ала албай калгандар, жарандарыбыз бар. Кыргызстанга сиздин ушу азыркы жактап аткан темаңыз сөзсүз түрдө тиешеси бар экен да. Эми ушу Варшавада жашаган кыргызстандыктар тууралуу маектесек да, келгениңизге 9 жыл болуптур. Кыргыздар көпсүздөрбү, болсо кыргыздар эмне иш менен алектенишет, сизге окшоп билимге, илимге умтулган жаштар көппү? Негизи мен 2017 келгем. Анда келгенде аябай кыргыздар аз болчу. Андан кийин айрыкча ковидтен кийин сан аябай көбөйдү. Бир чети мен ойлойм, Европада билим тартты го депчи, кызыктуу болду жаштарга айрыкча. Андан башка Россияга дагы кеткен айрыкча согушта таасир берди. Андан кийин жумушка, кара жумушка, бул жакта анткени Польшаны, Европаны Кытай деп коюшат. Бул жакта аябай көп завод, фабрикалар көп. Ошондуктан бул жакта да жумуш көп, кара жумуш айрыкча. Ошого дагы анан таксиге дагы көп келишет го деп ойлойм да. Ошондон кийин аябай сан көбөйүп кетти. Тилекке каршы элчилигибиз жок. Ошондуктан так санды айтыш кыйын. Анткени эсептеген бир мындайча айтканда бир институт жок бул жакта. Андан башка илимий жолдо жүргөндөр мен өзүмдү билем, анан да бир эжени билем Познанда. Андан башка эч ким докторантураны окуганын мен уга элекмин. Бирок кээде бир жылдык деп Кыргызстанга изилдөө максатында келип кеткендер болот. Бир кээ-бирки программалардын алкагында. Бирок андан башка мындайча айтканда в основном ошол бакалаврды бүтүрүп эле бул жакта компанияларга жумушка киришет. Анткени бул жакта не только фабрикалар бар, ошол эле убакта компаниялар да көп да. Американский компаниялар бар. Эл аралык компаниялар. Ооба. Аябай эле көп. Ошондуктан жумушсуздук бул жакта аз, 3%. Мындайча айтканда, эгерде бул жакта университетти бүтүрсөң эле, дипломду алсаң, тилди билбесең деле, английскийди билсең жетиштүү. Жумуш табыш үчүн аракет кылсаң. Ошентип жаштар аябай көп компанияларга, дүйнөлүк, мисалы банк, JP Morgan сыяктуу, Citi сыяктуу дүйнөлүк банктарда иштейт. Ошол убакта башка компаниялар да бар. Ошол жактардагы иштеген жаштар көп университетти бүтүрүп. Бирок такси кылгандар дагы бар, завод, фабрикада иштеген, башка шаарларда легалдуу иштегендер. Легалдуу иштегендер, ооба. Бирок тилекке каршы алар менен биздин байланышыбыз жок. Байланыш аябай кыйын. Алар эми анткени
күнүнө 12 саат иштешет, аябай көп иштешет, анан шаарга келишпейт, суббота воскресенье күнүндө иштешет. Ошондуктан байланыш түзгөндө аябай кыйналабыз. Негизи бул жакта кыргыз диаспорасы барбы, ынтымактуусуздарбы Варшавада? Негизи эки бул жакта кыргыз диаспорасы бар. Бирөөсү бул диаспора киргизка деп айтышат өздөрүнө. Биз болсо данакер деп, айымдар деп ачылганбыз. Негизи максат деле ошол, анткени элчилик жок. Анан кыргыздар мага да жардам сурап башташканда, кандай кылсак болот, тигинде мындай дегенде, мен ойлогом андан көрө бир диаспоралашып койбойлу депчи. Бирок биз айрыкча айымдарга фокус бергибиз келди, маани бергибиз келди. Анткени мен өзүм айым катары Алина чөйрөмдө болсун, айымдар өзгөчө бир мындай миграция, эркектер башка кыйынчылыктар, аялдар башка кыйынчылыктарга кабылат да. Мындай сөзсүз түрдө бул гендер таасир берет буга. Ошондуктан биз айрыкча айымдарга бир мындай коом түзгүбүз келди да, бири-бирибизди колдосок, бири-бирибизди алдыга тартсак деген максатта. Биз ошол айымдар диаспорасы, ошондо жалпы эки диаспора бар. Кээде иштешип турабыз, бирок биздин башка проекттерибиз бар. Биз ошолго көп маани беребиз. Бирок мисалы шайлоо болсун, же концерт болсун, ушул сыяктуу немелерде, ушул сыяктуу мындай чоң иш-чараларда иштешебиз. Кино болсун, башка болсун. Бирок мисалы биз эми кандай десем, максатыбыз ошол айымдар болгондуктан жалаң айымдарга бир платформа түзүп бергибиз келет. Ошон үчүн өзүбүздүн иш-чараларыбыз, проекттерибиз болсун, башка болсун, биз айры мындайча айтканда отдельно иштейбиз. Эгерде ушул Варшавага же Европанын бөлөк мамлекеттеринде окууну каалаган жаштар бизди көрүп атса, сиз өзүңүздүн басып өткөн жолуңуз менен кандай кеп кеңеш бере аласыз? Кайсынан башташ керек? Эми айта турган нерсе көп, бирок негизи айта турган болсом, аракет кылыш керек. Аракет кылганда сөзсүз түрдө берекет болот. Мен деле мектепте аябай бешке окуган же мыкты окугандардан эмес болчумун. Бирок мен максат койгонмун. Мен чет өлкөгө чыгам, мен көптөгөн нерселерди жасайм, аракет кылам. Мен апама айтчу экем, мен кичинекей кезде мен ушундай бир профессия болом, иштейм кийинчерээк дүйнөнү кыдырып жүргөн депчи. Чындыгында мен дүйнөмдө чет өлкөгө чыгуу кичинекей кезимден эле бар болчу да. Анан ошол нерсе мындайча айтканда тилек аябай чоң жардам берет. Өзүң каалаган тилектериң, максаттарың. Бул жакка келгенден кийин аракет эле кылсаң, бул жакта толтура мүмкүнчүлүктөр бар Европада. Бирок тилекке каршы ар кандай себептерден улам, интеграция аябай алсыз болгондуктан көптөгөн бул жакта мүмкүнчүлүктөрдү ошол жаштарыбыз жете албай калат да. Анан өзүнүн эң чоң маселелердин бирөөсү бул кыргыздар өздөрүнүн чөйрөсүндө эле калып атышат. Мында чет өлкөгө чыгып, Европада болсун, илим жолуна кете турган болсоң, бизнес жолуна кете турган болсоң, аябай эле мүмкүнчүлүк көп. Бирок жаштар эми азыр университетти бүтүрүп атышат акырын. Мен оюмча келечекте мен аябай үмүтүм бар. Ошо жаштар могул мүмкүнчүлүктөргө жетет. Биздин деле максатыбыз ошол. Өзүбүз биринчи ошол мүмкүнчүлүктөрдү жетип, анан башкаларга да эшик ачып берүү да. Андан тышкары негизи эле мынакей 11-классты бүтүп аткан азыр учурда биздин көрүүчүлөрдүн арасында бүтүрүүчүлөр болсо керек. Кайсынан башташ керек? Тилди үйрөнүш керекпи? Эмне кылыш керек да? Анан мисалы Европанын окуу жайларын кантип тапса болот, кантип тапшырса болот? Ошо боюнча да маалымат берсеңиз. Негизи азыр интернет аябай эле мындайча айтканда бардыгы эле өнүккөн. Бардык адамдар мындайча айтканда колдонулат. Изилдеп ошол эле убакта мисалы ишеничтүү адамдарга байланышуу, мисалы ал жакта азыр Кыргызстанда дагы немелер көбөйүп кетти го, компаниялар, ошол шылуундар көп арасында, чынын айтсак. Шылуундар дагы бар, бирок ошол ишеничтүүсүн табып, ошол багыт аябай маанилүү нерсе. Мында туура бир багыт, адамдар, достор тапса, Европада балким тааныгандар да көп болуп калат кээде, ошолор менен байланышып, кайсыл жолдор деп, анткени биз басып өткөндөн кийин билип калабыз да, кайсынысы ишеничтүү, кантип тандаш керек сыяктуу. Тилди билиш шарт эмес, бул жакка келип деле тил курстарын окуп, ал жакта бүтүрүп окуса болот. Анан Польшада эмне бар? Эгерде бул жактын өзүнүн жергиликтүү тилин, поляк тилини курс алып 1 жыл окуйсуң, окуп туруп, анан бул жакта бекер окуйсуң да, университеттерде. Мен ошол эң алдыңкы Варшавский университетте дагы факультетте эгерде поляк тилинде окусаң, бесплатно, бекер. Мен муну билчү эмесмин. Мен английский менен эле келип, английский окуп, мындайча айтканда контракт төлөп окугам да. Мен кийин билип калдым, каптесе депчи. Бирок негизи өкүнбөйм, бирок жаштарга да ушул жол бар да. Эгерде бул жактын тилин үйрөнүп, түрк досторум бар ошенткен. Бул тилин үйрөнүп, анан университеттерде бекер окугандарчы. Анан бул жакта интеграциясы да оңойраак болот, тилди билсең, жумушка кириш дагы оңой болот. Жанында анан английскийди мындайча айтканда үйрөнүп коебуз. Негизи кыргыздардын тилге болгон немеси жакшы. Оңой үйрөнүп кетебиз. Туура. Өзүңүз айтпадыңызбы, башыма кыйынчылыктар өтүп, кандай кыйынчылыктар өттү сиз келгенде биринчи жылдары?
негизи ар кандай кыйынчылыктар болгон. Мисалы биринчиден Кыргызстандан келип атканда мисалы каршы чыккандар болгон. Чет өлкөгө эмнеге окуйсуң, айымсыңго, бул жакта калыш керек. Чет өлкөгө стереотип бар да. Айымдарга каршы. Анан бул жакка бирок апам апам аябай колдоду. Билимге аябай маани берет. Биздин кичинекей кезибизден эле. Ошол мага аябай чоң түрткү болгон. Анан ишенип жөнөткөн. Бул жака алып кетесиң деп, үйрөнөсүң деп. Ошого бул жака келгенден кийин деле эми мындайча айтканда интеграция маселелери болот. Бул жака өзүңдү таандык сезбейсиң, өзүң өлкөңдү мындайча айтканда сагынасың. Менталитет бөлөк. Ошол эле убакта мындай мен эң чоң кыйынчылыктардын бирөөсү мен багыт таппай кыйналганмын. Мен кыргыздарга жок болчу да, мындай бул эжедей болуш керек, бул байкедей болуш керек деген адамдар жок болчу. Ошол себептен үлгү жок болгон экен да. Анан түрк досторум бар эле, ошолордон жардам сурап, кандай өтсөм болот, Варшавскийге кантип которсом болот, сыяктуу өзүм изилдеп, өзүм чуркап, университетке кээде күндө барчумун да, багыттап билбегендиктен. Анан алар дагы уже качан келе бересиңби депчи, бирок мен бара берет элем, сурай берет элем. Ошентип өзүм мындай жабылган эшиктерди да теп ачып киргенге туура келген да. Ошол нерселерди, ошол кыйынчылык болгон. Бирок мен ошол нерселерди жеңип өткөндөн кийин, бирок албетте кийинчерээк ошо жардам бергендер, өзүм профессорум жардам берди, мисалы. Ошол сыяктуу данакер ачканда, мисалы, миграция кеңеши жардам берди. Ошентип, мындайча айтканда, өзүмө менторлор тапкандан кийин, албетте оңоюраак болду. Бирок дагы деле үлгү жок. Анткени мен мындайча айтканда, мен келечекте ушундай болгум келет дегендер аз да. Мындайча айтканда өзүң жол түзөсүң. Ар кандай адамдардын кеп кеңеши менен салыштырасың. Ошол сыяктуу ошондо негизи кыйынчылык ошол багыт таппагандык болду. Ошол эле убакта албетте бул жакта кыргыз диаспоранын коомунун ичинде жалпы айта турган болсом, айым болгондуктан мындайча айтканда айрыкча кыргыз диаспорасына чыкканда дагы ар кандай тоскоолдуктар болгон. Булар женский диаспора, булар феминисттер сыяктуу мындай каралаган нерселер болду. Азырга чейин башка тоскоолдуктар болот, бирок мен эмнени үйрөндүм бул немеде? Эч кандай мындай негатив или мындай жаман комментарийлерге маани бербейм. Күлүп өтүп кетип өзүмдүн ишимди улай берем. Анткени мен өзүмдүн мындайча айтканда итүрө берет, кербен жүрө берет экен да. Негизи ошол өзүм миссияма ишенем. Мен бул максатта мен баштаганмын. Менин эч кандай максатым ошол айымдарга, мага окшогон айымдарга үлгү болуу жана багыт ачуу. Мен өзүм таппаган нерсени мен башкаларга бергим келет да. Ошол нерсе азыр колуңуздан келип башталдыбы? Негизи 3 жылда чындыгында мен Кудайдын жардамы деп ойлойм. Аябай эле мен ойлогон максаттарга жеттик. Мен мындай максатта баштаган эмесмин, бирок бир тилек менен баштаганда мындай көптөгөн өзүң ойлогондой нерсе менен мындайча айтканда көрүп калат экенсиң да. Мен ошону көрдүм. 3 жыл ичинде мен өзү 3 максатым бар болчу. Данакерди ачып атканда айымдар диаспорасына. Биринчи ошол Польшадагы айымдарды колдоп баштайбыз. Аларга эшиктер ачабыз. Бирге мындайча айтканда бирибизди колдойбуз, өнүгөбүз деген максат болгон. Экинчиси Европанын деңгээлине чыгыш болчу. Европадагы өз миссиябызды жайуу. Мындайча айтканда кыргыз айымдарды, Европадагы кыргыз айымдарды бириктирели, бирибизди колдойлу, бир платформа түзөлү деп. Үчүнчү максатым ошол Кыргызстандагы мага окшогон айымдардын, мен өзүм ошол Кыргызстанда чоңоюп өскөнүм үчүн коомдогу гендердик проблемаларды билем да, бир аз болсо дагы. Ошол Кыргызстандагы айымдарды унутпайлы аркабыздагы, аларга дагы бир мындай долбоор алып барып, аларды да колдойлу деген максат болгон. 3 жылда ошол Кудай буйруп 3-гө тең жеттик. Эң сонун. Биринчи ошол Польшада чакан иш-чаралар уюштуруп баштадык. Андан кийин Европанын алгачкы жолу ошол Европадагы айымдардын форумун өткөздүк. Биринчи жолу ошол Европадагы кыргыз диаспораларын бир платформага алып келдик. Жогорку кеңештеги депутаттарды алып келдик. Бул жактагы ички иштер министрлигинин Польшаны алып келдик. Ошол эле убакта эл аралык организациялар келди. ICMPD сыяктуу ошол миграция жаатында иштеген, ООН сыяктуу. Бул биринчи жолу платформа болчу. Кийин биз экинчисин өткөздүк. Жакында эле Германияда ошол кыргыз элчилигинин колдоосу менен айым бизнес форумун өткөздүк да. Андан кийин ошол Евросоюздун биримдигинин колдоосу менен, фонду менен биз былтыры миграция кеңеши менен Кыргызстанга ошол айымдарды колдоо социалдык проектти алып бардык. Бир жыл жүргүздүк бул нерсени. Ал аябай мөмө жемиштүү болчу. Биз 18 ошол айым лидерди тренинг бердик.
Андан кийин өздөрүнүн коомуна барып биз үйрөткөн мындайча айтканда методиканы жалпы ошол 829 айымдыга жете турган бир мындай колдоо көрсөтүштү да. Эң сонун. Бул эми социалдык проект, бирок ошол социалдык проекттерди бир аз адамдар мындай түшүнүшү кыйын экен биздин коомдо. Анткени биз материалдык нерсеге көрөк маани берет экенбиз да. Акчалай инвестмент алып келсе, инвестиция алып келсе, башка берсе маани берет экенбиз. Бирок социалдык проекттерге деп мындай көп маани бербейт экенбиз да. Менин дагы максатым ошол кыргыз коомунда, Европада болсун, Кыргызстанда болсун айырмасы жок, социалдык проекттерге маани берели да, айрыкча айымдарга. Негизи максат ошол. Азыр дагы бир аттанып атабыз аябай чоң долбоорго. Бул ошол Кыргызстанда, анан Кыргызстандагы биздин мамлекеттик гос менен мамлекеттик кызматтар менен Европадагы ошол элчиликтерди бириктирген бир кызматташтыкты күчтөндүргөн бир проектке азыр аттанып атабыз. Евросоюз өзү колдоп атат. Өздөрү чакырышып, түшүндүрүшүп тапшырсаңар болот деп. Анткени биз Кыргызстанга Курак үндөрү деп проект алып барып атыкпы. Ооба. Курак үндөрү болчу аты. Ошол аябай мөмө жемиштүү болгондуктан өздөрү кайрадан эми калып атышат. Дагы иштебейсиңерби деп өздөрү азыр миграция кеңеши менен ошол долбоор үстүндө иштеп атабыз. Ал болуп калса, буюрса бул аябай чоң проект бул. Ал жакта мисалы эң аз ал жакта 1 миллион евролук мындайча айтканда долбоор. Бир тараптан толкунданып атам. Бул аябай эле чоң проект, кандай жүргүзөбүз депчи. Бул 2 жылдык болот буюрса. Бирок ошол менин максатым бул жакта ошол кыргыздардын мындай чет өлкөдө жүргөн айрыкча миграцияга даярдоо, миграцияны мындайча айтканда нелегальный болуп кетпөө да. Легал мыйзамдуу иштөө чакыруу. Мыйзамдуу иштөө болсо, ошол эле убакта ушул мекемелер мигранттарга жакшыраак бир колдоо көрсөтсө, толук колдоо көрсөтсө, айрыкча айымдарга деп ушул нерсени баштап атабыз азыр. Данакерден бул өзүнчө бир ал жакта долбоорлорубуз бар. Андан башка ошо Азамат мырза менен Исмаилов менен Бакебиз менен иштеп калдык. Акыркы айрыкча 1-2 жылда Берлиндеги ошол кыргыз элчилиги менен болгон бизнес айымдар бизнес форумунда Азамат байке бизге жол көрсөтүп аябай жардам берди. Ошол жакта биз жакшы иштедик. Андан кийин дагы ошол Евразиялык бизнес ассоциациясын түптөдүк. Бул жарым жылдай болуп калды. Эми расмий түрдө ал 3 жыл мурун түптөлгөн. Бирок ошол активный болуп, ошол Азамат байке менен быйыл иш баштадык. Азамат мырза, сиздер ушул ишке ашырып аткан Евразия ишкерлердин ассоциациясы тууралуу, ошонун маңызы, максаты, идеясы тууралуу маалымат берип кетпейсизби? Эми негизги биз Европа менен келип ишкерликимди Европада улантып баштагандан бери өзүмө бир жанагы суроо туулган. Биз ушу биздин Кыргызстандан келген ишкерлерди, жеке эле Кыргызстан эмес, эми Орто Азиядан келген ишкерлердин санын кандай көбөйтсөк болот деп. Анан ошолорду көбөйтүүнүн максатынын бирөө ошо бияктан бир ассоциация ачып ишкерлер үчүн ошолорду бир эмен түндүк астында чогултуп, ошолор менен максаттарды талкуулап, чоң иш-чаралар чогуу өткөрөлүк деген максат менен ошондой бир ассоциация түптөгөн элек. Бияктагы биздин Польшадагы мекендештерибиздин жардамы менен, активист кыздарыбыз, балдардын жардамы менен ошону биз ишке ашырып баштадык. Буюрса, биринчи иш-чараны ошо Кыргызстандан өткөндө, айым ишкерлер форуму өткөндө ошону Польшага алып келип, швейниктердин ассоциациясы менен чогуу өткөрдүк. Эми максатыбыз эмне болуп атат? Биздин максатыбыз ошо Европадагы чоңдогон мүмкүнчүлүктөр бар. Ошону биздин Орто Азиядан келген ишкерлерибиз ошону колдонсо, ошо мүмкүнчүлүктөр менен биякта ишкерликти алып барса, анан бу жерден ишкерлигин алып барып атып, ошо бияктын ишкерлери менен достошуп, ошолорду өзүлөрүнүн мекенине инвестиция катары тартып барса. Негизи эле мен айтып келем, мамлекет эч убакта инвестиция тартып келе албайт. Инвестицияны биздин мекендешибиз, биздин ишкерлерибиз тартып келет. Ошон үчүн биздин канчалык ишкерлерибиз бияка көбүрөөк чыгып келип, ушул жерде иш кылганды үйрөнүп, биз жердин өзүлөрүнүн ишкерлери менен достошуп, эртеңки күнү жүрүп кеттик, биздин мамлекетте да мүмкүнчүлүктөр бар, ушундай иштерди кылалык десе,
булар аны билген үчүн, тааныган үчүн чогуу барып ошол жактарда инвестиция болот да. Ошон үчүн биз канчалык чет өлкөгө ишкерлерибизди чыгарып, чет өлкөдөгү ишкерлерибизди канчалык күчтөндүрсөк, ошончолук мамлекетке болгон инвестиция көбөйөт деген менин ишеничим бар. Ошон үчүн ошону ашыруу жолунда бул бизнес ассоциациянын өзгөчө мааниге ээ экенин билип, биз ошо бизнес ассоциацияны түптөп ошону буюрса иштетип баштадык. Анан негизи эле Европада ошондой бизнес ассоциацияларды иштетүү үчүн жакшы, абдан көп жакшы мүмкүнчүлүктөр бар да. Проекттериңерди жазсаңар, ошо проекттериңер маанилүү, маңыздуу болсо, коомго, экономикага пайдалуу боло турган болсо, булар ошол проекттерди колдоп акчалай каражат бөлүп берет да. Эмне үчүн биз ушул мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп, өзүбүздүн мекенибизге, өзүбүздүн журтубузга ошондой мүмкүнчүлүктү колдонуп, ишкерлерге шарттарды түзүп бербейбиз? Аны ошону түзүп берелик деп, биз ошол максат менен иштерди ашырып атабыз. Буюрса астыда көптөгөн пландаган максаттар бар. Ошолорду кылып, жасап, көбүрөөк ишкерлерди бияка чакырып көрсөтүп, ошондой иштерди алып баралык деген максат менен курдук. Буюрса астыда дагы көп жакшы иштерди болот деген ишеничтемин. Бул жактагы максатыбыз негизги ошол Европадагы рынокты таанытуу, көрсөтүү, бул жакта кандай бизнес кылынат, анткени акыркы мезгилдерде бул Кыргызстан кыйла аркада, Европа менен мындайча айтканда бизнес байланыш өтө эле мындайча айтканда алсыз. Биз дагы ошол максатта бул нерсени биз салым кошкубуз келет. Мындайча айтканда болгон эле менин оюмча бул жакта ресурс бар, потенциал бар, болгон эле билбегендик деп ойлойм. Биз дагы ошол ассоциация катары ушул информацияны туура жеткирүү, берүү, мындайча айтканда туура адамдар менен, туура жолдор менен мындайча айтканда бизнести ачуу, кеңейтүү деген максатыбыз бар. Эми чындыгында максатыбыз өтө эле чоң бул немеде, бирок эми эле баштадык. Буюрса кийинки жылдары бул жөнүндө дагы биз Еврокомиссия менен иштегибиз келип атат. Түзмө-түз ал жак менен байланыштар түзүү, өзүбүздүн мамлекетибиз менен байланыштыруу, ортодогу болгон келишимдерди мындайча айтканда кеңейтүү, ошол эле убакта Европадагы биздин кыргыз жарандарыбызга каалайбыз, чтобы бизнес ачкысы келген, бизнес баштагысы келген адамдар дагы колдоо көрсүн, туура платформага түшсүн. Биз дагы ошол максатта жол көрсөткөнгө аракет кылабыз, жардам беребиз буюрса. Негизи эле өзүңүз ушунча долбоорлорду үстүндө иштейт экенсиз, жетишесизби? Бирөө чалабышып калып калбайбы деген суроо да. Негизи жетишпейм, ачык айта турган болсом. Анткени улам өзүм изилдөөгөлөргө кеткенге туура келет, башка мамлекеттерге. Докторантурам бар, андан башка Данакердеги долбоорлор бар, ошол жакта бизнес ассоциация бар. Жетишпейм албетте, бирок ошол Азамат байке сыяктуу колдогондор, ошол жакта башка бул жакта мен өзүм жалгыз жасабайм муну. Биздин өзүбүздүн командабыз бар, Данакерде дагы, Евразиялык бизнес ассоциацияда дагы. Ошондуктан болгону азыр үйрөнүп атам, туура делегация кылганды. Акырын болсо дагы албетте баарына жетишиш, баарын кылыш бул мындайча айтканда адамдын ресурсу жетпейт экен. Бул дагы менин өзүмдүн жеке көйгөйлөрүмдөн бирөөсү. Бирок ошол акырын ошол команданы чоңойтсок, адамдарды да бул нерсеге тартсак, мындайча айтканда волонтер болсун или бул нерсеге салым кошкусу келген адамдар болсун, эгерде кызыгуулар бар, чындап эле мындайча айтканда команда и так эле чоң, буюрса ошол команда менен жетебиз. Эми бул жакта билим алгандан кийин, бул жакта тажрыйба алгандан кийин менин оюмча бул мекенибизге болгон мындайча айтканда биз жоопкерчилигибиз деп ойлойм. Анткени баардыгыбыз эле бул жакта келип, бул жакта өнүгүп, бул жакта кала берсек, анда биздин Кыргызстан качан өнүгөт деген маселе. Бирок Кыргызстанга барбай туруп деле, бул жакта туруп, как диаспора катары, ассоциация катары, Евразиялык болсун, биз и так Кыргызстанга мындайча айтканда салым кошо турган мүмкүнчүлүктөр жаралды, болуп атат, долбоорлорубуз. Максатыбыз деле азыр ошол жогорку кеңеш менен азыр бир проекттин үстүндө иштеп атабыз. Именно ошол Кыргызстандагы мигранттарды легалдаштыруу боюнча. Ушул сыяктуу азыртан эле баштаганбыз, чет өлкөдө жүрсөк деле, бирок келечекте сөзсүз түрдө эгерде бул мындай мүмкүнчүлүк болсо, мен үчүн бул семик болот.